Токтоболот Абдумомунов, драматург, жазуучу, коомдук ишмер. Кыргыздын улуттук драматургиясына негиз салгандардын бири. Ал 1922 Чүй облусунун Кемин районундагы Атаки кыштагында кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Бала кезинен эле атасынын агасы Рыспайдын комузун, жомокторун угуп чоңойгон. 1938 Фрунзедеги медициналык окуу жайга кирип, кийин Жошолу айылдык советинде фельдшер, пункт башчысы болуп эмгектенет. 1939 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик медициналык институтка өтүп, 3 курстан оорусунун айынан аны таштоого мажбур болот. Студент кезинде эле Абдумомуновду театрга көп ирет барып, сахна өнөрүнө болгон чоң сүйүүсүн арттырат. Чыгармачылыгы Кумду чап, Курман пьесалары менен башталат. Өмүрүнүн акырына чейин 30га чукул драмалык чыгармаларды жаратып, пьесалары кыргыз театрларынын сахналарына түшпөй байма-бай коюлуп турган. Чыгармачылык менен бир катар эле коомдук иштерди да активдүү жүргүзгөн инсан. Ал 1959-71 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун биринчи секретары, 1974-87 жылдары Кыргызстандын театрлар коомунун төрагасы болуп эмгектенген. Кыргыз СССРинин жазуучулар союзунун башкармасынын төрагасы болуп шайланган. Драматург бул кызматты 1959 жылдан 71 жылга чейин аркалаган. Бул орунда буга чейин Аалы Токонбаев, Темиркул Үмөталиев, Касымалы Баялиев, Азиз Салиев иштеп келген. Абийир кечирбейт кыргыз адабиятынын мыкты чыгармаларынын бири. Драма 1962 жылы жазылып, алгачкы 15 жыл ичинде эле кыргыз сахнасында 400 жолку коюлушу белгиленген жана азыркы күнгө чейин улуттук сахнадан түшпөй келе жатат. Абийир кечирбейт адам абийири тууралуу, Ушак айындын айынан бузулган уя, кыйраган турмуш, талкаланган тагдыр жөнүндө баяндаган драмалык чыгарма. Ал адам жашоосундагы актуалдуу маселелерди козгоп, алардын өз ара мамилесин, сүйүүсүн, күрөшүн, достугун даңазалайт. Карама-каршы пикирлерди сүйүү менен жек көрүүнү, ишеним менен чыккынчылыкты көрсөтүп берет. Драматург интеллигент жаштардын ички дүйнөсүн, психологиясын, нравалык адамдык сапаттарын ачууга далаланат. Автор көбүнчө моралдык этикалык тарапка басым жасаган. Автордун бул пьесасы жолдуу болгон. Артынан эле кар-кыралар кайтканда, сүйүү жана үмүт, бюро жүрүп жатат, жыгылган оогонго күлөт, ашырбай, жарыктык карыларым жана башка ондогон чыгармаларын жазып, алар театрларда коюлду. Жеке сапаттары, адамдык касиеттери. Абдумомунов өзгөчө чечен, куюлуштуруп угуп отургандарды муютуп сүйлөй билген киши болгон. Араздашып бири-бирине бет карашпай калган жазуучуларды жараштырып койгон. Жаш драматургдарга, артисттерге, атүгүл режиссерлорго да акыл насаат айтып турган. Ысымы унутта калган жок. Абдумомунов катуу ооруга чалдыгат да ошол оорудан улам 1989 жылы 67 жашында каза табат. Ал улуттук драматургияда 40 жылдай талыкпай иштөө менен аны нагыз профессионалдык деңгээлге көтөргөн. Ошону менен кыргыз театр өнөрүн бийиктетүүгө да салымын кочкон. Азыр Академиялык улуттук драма театры анын ысымын алып жүрөт. Анын атында 1991 жылы драматургия жанрында мыкты чыгармаларды жазгандар үчүн эл аралык сыйлык негизделген. Бишкек шаарынын борборундагы көчөнүн бири анын ысымында. Токтоболот Абдумомуновдун үй бүлөсүнүн архивинен. Жылы түрк дүйнөсүндө Токтоболот Абдумомунов чыгы деп аталды. 2021 жылдын 16 сентябрында Өзбекстандын Хива шаарында
Маданият министрлеринин 38 отурумуна Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев кийинки жылды Токтоболот Абдымомуновго арноо демилгесин көтөргөн жана ага башка министрлер макул болгон.